Урматтуу мусулман бир тууган, Айша энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти жеткизет. Ана Айша уммул муъминин قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم ما بر أباه من شد النظر إليه. Ата-энени сүйгөн болбойт, ата-энени сыйлаган болбойт, ким алайып караган болсо дейт. Анын жүзүнө эшикти жапкандык эмес, арзыбаган тыйынып тупур үчүн түртүп салган эмес, же сүйгөнүмдү алып бербеди деп аны менен айтышкан эмес. Жөнөкөй оозуңнан а деген тыбыш да чыкпастан жөнөкөй эле алайып караган болсоң, бул ата-энени сүйгөн бенде болбойт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, улуу пайгамбарлар бизге үлгү болсун. Сейдина Муса алейхиссалам улуу улул азм болгон 5 пайгамбардын бирөөсү. Улул азм дин жолунда өтө кыйынчылыкка дуучар болгон алардын башында пайгамбарлардын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, Ибрахим алейхиссалам, Иса алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Нух пайгамбар. Алардын арасында Муса пайгамбар калимуллах, Аллах менен турадан тура сүйлөшкөн Муса пайгамбар. Мындай Аллага жалбарат: "Я Рабб, арини рафиqi fil janna." Ey Rabbim, бейиштеги жолдошумду, бейиште мени менен ким болот, мага көрсөт дейт. Муса пайгамбар бейиштеги досун, бейиштеги жолдошун билгиси келип Аллага жалбарат. Fa awha Allah azza wa jalla ila Musa: "Ya Musa, awwal rajulun yamurru alayk huwa rafiquka fil janna." Ey Musa, азыр алдыңдан өтүп бараткан биринчи өткөн жигит бейиштеги сенин жолдошуң болот деди. Муса пайгамбар ойлоду: мен Ибрахим алейхиссалам менен боломбу, Мухаммад алейхиссалам менен боломбу, Иса пайгамбар менен боломбу, же Ибрахимби? Мунун ою ушул эле. Аллахым, бейиштеги жолдошумду билгим келет деди. Аллах алдыңдан биринчи өтүп барган жигит бейиштеги сенин жолдошуң, бейиште бирге болот сени менен деди. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, Муса пайгамбарыбыз алейхиссалам жаныдан жөнөкөй бир жупуну жигит өтүп баратты, колунда баштыгын көтөрүп. Муса алейхиссалам таң калды. Бул пайгамбар эмес, бул авлия эмес, жөнөкөй бир жигит экен. Кантип мен улуу пайгамбар менен бул мени менен бейиште бирге болот экен деп, ал жигиттин артынан көзөмөлдөп келди. Айылдын четиндеги бир эски үйгө кирди. Эски үйдүн төрүндө отурган каарыган эненин жанына келип, колун жууп, бутун жууп, колдорун укалап, алып келген тамагын пиширип, жанагы аялды курсагын тойгозду, каарыган эненин. Анын бетин жууп, дааратын алдырып, жанында бир канчага сүйлөшүп, эркелеп отурду. Муса пайгамбар муну баары сырттан карап турат. Bir kezde bul bala çıgarda janagı törde oturgan ene alakan jayıp bata kıldı. Sırtqa çıkkan kezde Musa aleyhisselam bul kim dedi. Kala Musa aleyhisselam bul kim dedi. Qarıgan ene kim dedi. Bul menin apam dedi. Alpeşte östürgön ak sütün bergen enem. Enege şunday kızmat kılat ekensin. Enen alakan jayıp bata kıldı. Enen emne dep dua kılat dedi. Kala ve bima tad'u leke hadhihi'l Bul ene sağam ne dep bata veret dedi. Milyoner bolsun, deputat bolsun, ministr bolsun, el başkarsın. Yok. Tad'u bi da'wa wahida dawman. Enem daima bir ile dua kılat. Al duasını özgürtken yok dedi. Takul, ne de ayet etken. Allahümme ec'al ibni hâzâ ma'a Musa ibn İmran fil cennet. Ey Allah'ım, benim bul balamdı. Beşte İmran'ın balası Musa peygamber menin birge kılgın dep dua kılat dedi. Allah'ım, benim balamdı beşte Musa peygamber menen İmran'ın balası Musa peygamber menen birge kılgın dep dua kılat dedi. Fakale lehu Musa aleyhisselam, Musa peygamber karab durumda dedi. Abşir, abşir, suyuncu ver jigit dedi. Suyuncu vergin. Ya Abdullah, o Kudaydın kulu. Fakat istacaballahu duauha ve ana Musa ibn İmran ve ente rafiqi fil cennet. Suyuncu ver, Allah apandın duasını kabul kılıptır. Men İmran'ın balası Musa'mın, beştegi menin yoldaşım sensin dedi. O hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bul kimnin batası? Suygan kızının batası emez. Naçalliginin batası emez. Bul sağa ak sütün bergen enenin batası. Bi da'vati ummi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kede
ömür boyu namaz okuysun. Ömür boyu oраза кармайсың. Ömür boyu hayır ihsan жолуңдойсың, мечит саласың. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бул даражага жетпей калууң мүмкүн. Энелердин дуасы пайгамбарлардын даражасына жеткизе турган дуа экен. Аллахым менин энеме, атама жана мени угуп жаткан инсандардын ата энесине бейишиңди насип эткин. Умма, балки мени угуп жаткан аталар, аксакалдар, кээ бирлери ак сүтүн берген энеңди жоготкондурсун. Өткөндөрдү Аллах өз рахматын алсын. Жаткан жерини бейиштин бакчылардан кылсын. Энеке, эгер өмүрүң менин колумда болсо, мен апам 86 жашта. Эгер менин колумда болсо, кайра бир 60-50 жашты кошуп бермекмин. Бирок энемдин колу, Алланын өмүрү Алланын колунда, Алланын кудуретинде.